7 гектар дээлеген бул аймак Калыс Ордо жана Алтын Казык конуштарына жакын жайгашкан. Эми бул жерде бардык шарты түзүлгөн Үмүт деп аталган дагы бир конуш пайда болот. Анын пайдалануун түптөө үчүн капсула салынды. 84 гектар жалпы жонда мектеп жок. Ар кайсыл жерлерге барып, шаардын ичине Калыс Ордого иши кылып, кайсыл жерге мектеп болсо ошол жерге, көрүнгөн жерге барып жабышып барып окучубуз да, Кудай буйрса ошол жерге мектеп салынып калса 84 өзүнүн мектеби болуп калат эле. Больница боюнча дагы аябай кыйналып жашап жүргөнбүз, ар кайсы жака эметип, кайрылып. Чоң көйгөйүбүз эле ушул балдардын келечеги үчүн курулуп аткан мектеп керек болчу, садик керек болчу. Долбоордо 460 орундуу мектеп, ФАП жана 30 турак жай куруу каралган. Ага бала бакча дагы кошулду. Үйлөр муктаждарга берилет. Биздин ишибиздеги эң башкы багыт социалдык жактан муктаждарга колдоо көрсөтүү. Бул турак жайларга атасы жок балдар, энелери менен жана майыптыгы бар инсандар киргизилет. Жергиликтүү бийлик тарабынан алардын тизмеси түзүлөт. Биз бул багыттагы ишибизди Кыргызстанда мындан кийин дагы улантууга даярбыз. Кичи шаарчанын курулушу бүткөн соң Бишкек мэриясынын балансына өткөрүлөт. Мындай долбоорлор Ордо калаанын башка конуштарына дагы тартылат. Мектептин дагы дизайнын сурадым. Биз параллельно эле ошол дизайнын бир өзгөртөлүп, современный, себеби мунун оборудованиясы, компьютерлер, класстардын баары современный технологияда болот да. Мына дагы бир мектеп кошулуп калды буюрса. Муну биз дагы бардык жагынан аракет кылыш керек. Мына президентибиз ушу өзгөчө ушу социальный объекттерге мектеп, бала бакча, ФАПтарга өтө көңүл буруп атат. Ошон үчүн биз дагы колдон келишинче ушундай фонддор менен иштеп муну ылдамдатышыбыз керек. Азыркы тапта мамлекеттин эсебинен борбор калаада эле 15 мектеп жана 5 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Президент жаңы окуу жылынын башталышына чейин аяктоону тапшырган. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.